Урматтуу депутаттар, урматтуу Алмаз Ахунжанович, өлкөбүздүн акыркы учурда болуп жаткан балдарга карата зордук зомбулук боюнча маселе көтөрөйүн деп атам. Ушул маселени урматтуу президентибизге кайрылууга туура келип атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бүгүн айтайын деген маселем балдарга болгон зордук зомбулук кылган кылмышкерлер жана алардын акталышы жөнүндө маселе болот. Балдарга карата зордук зомбулук акыркы убакта коомубуздун тез арада чечүүчү талап кылган өтө улуттуу көйгөйүнө айланып калды. Баарыбыз айтып келатабыз, тиешелүү аракеттерди дагы жүргүзүп атабыз, бирок зордук зомбулук бүгүнкү күнү азайган жок. Балдарды зордуктагандарды тергөөдө, иликтөөдө иштерди так жүргүзүп, жаза чараларынын катуу болушу керек деген сөзгө кошулам. Балдарга карата зордук зомбулук көрсөткөндөрдүн өздөрүнүн айбандык инстинкттерин, жазасын аларын жана коомду мындай жүрүм турумга чыдабай турганын билиши керек. Бирок тилекке каршы айрым зордуктаган актыларды жазадан кутулуп кетип жаткан учурлары аябай көп болуп атат. Соттон акталып калып атышат да ошол адамдар. Айтайын дегеним 2023 жылдын 13 июнунда Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун отурумунда 2 жашар баланы кыйнады деп айыпталган жаранды 2 жыл мөөнөткө пробацияга көзөмөл менен жазасынан бошотулуп жатат да. Өзү Свердлов Сокулук райондук сотунда өкүм менен 5 жылга кесилген. Бирок бүгүнкү күнү аны бошотуп ийип атышат. Өзүңүздөр билесиздер, бул Игорь деген баланын эмеси, ал баланы аябай кордоп, соо жери калган эмес да. Бул бир эле маселе. Дагы бир айта турган МС деген аттуу кылмышкер өзүнүн 2005 жылы төрөлгөн кызын бир топ жылдан бери зордуктап жүрүп, башка нерселерди дагы жасап, анын психологиясы, травма, ден соолугунан ажыраган кыздын атасын мына Свердлов районунун соту тарабынан атасын толугу менен актап коюшкан да. Эми бул кичине эле, эки эле маселе болуп атат. Бирок бул бүгүнкү күндөгү кыргыз элибиздин ичиндеки, биздин коомубуздун ичиндеки аябай көйгөйлүү маселе болгон үчүн ушул урматтуу Садыр Нуркожоевичке мен ушул билдирүүмдү жеткирсеңиз, биздин комитетке дагы аябай көп ушундай каттар келип түшүп атат. Мен бул сөздү жөнөкөй эне катары көтөрүп, ушул энелердин